ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ocaratkan Allah uşu okulan tilavatlı Kur'an'ın sevapların bu dünyada da ötüp ketken жалпы момун musulmanların katarında uşu ulu жеңиш soğuşunda göz yumup şehit bolğan ata babalarımыздın arvaqlarına bağışladık. Жараткан Allah ушул жерде кол көтөрүп тургандарга байланыштуу канча маркумалар өткөн болсо ошолордун баарына багыштадык. Палвандарыбызга, я Роббул Аламин, күйөрмандарыбызга, ушу күнгө чейин өтүп кеткен көз жумгандардын баарына багыштадык. Ошолордун катарында Камбаралы атабыздын арбагына багыштадык. Жараткан Allah өткөндөрдүн баардыгын ыйманы саламатта кылгын, күнөөлөрүн кечиргин, даражаларын бийик кылгын, ахиреттин кайрылуу кылгын, өзүңүн райымыңа, пайгамбардын шапаатына бөлөгүн, топурактарын торкоо, кабырын нурлуу, бейиштин бакчасы кылгын, түбөлүктүү бара турган жайларын Фирдаус бейишинен өзүң орун бергин. Жараткан Allah элибизге, журтубузга, мамлекетибизге Кур'андын урматынан, я Allah береке пайыз бергин, бактылуу өмүр бергин. Ulu ya Rabbul Alamin, bayığı barımızdı iki dünyada ya Allah жақшылықтар менен коштоткун. Жараткан Allah ушул жерде кол көтөрүп турганыбыздын баардыгын күнөөлөрүбүздү кечиргин. Ya Allah туура жолдон адаштырбагын, ырыскыбызды тең кылгын, мамлекетибизди тынч кылгын, ар кандай кырсык апат балерден сактагын. Ушул ya Rabbul Alamin күрөш оюну ийгиликтүү өтүп, ар кандай травмалардан Аллахым өзүң сактап, чыныгы күчтүүлөр жеңишке ээ болгонго өзүң жеткиргин. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу спорт сүйүүчүлөр, балбандар жана бүгүнкү майрамыбыздын коноктору. Бүгүнкү майрамдык кечебизди салтанаттуу түрдө ачык деп жарыялоо үчүн сөзгө Толкат районунун администрация башчысы Аким Чекебаев Эмиль Абжолтоевич агайыбызды чакырабыз. Жана ошондой эле куттуктоо үчүн Аланов Арбудин Аланович, Алтынбек Сулайманов агабыз, Баяман уулу Адилет агабыз, ошондой эле ушул күрөштүн уюштуруучусу Шабданбек Амиралиев агабызды келип ушул жерде биздин мелдешке катышып, ушул жерде келип конок болуп кетип жатканыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Мына бүгүн Улуу Ата Мекендик согуштун 80 жылдыгына жана ошондой эле легендарлуу парламенттин депутаты болгон Камбаралы Бобулов агабыздын 90 жылдык мааракесине карата өткөрүлүп аткан мелдешке куш келипсиздер. Мына бүгүн Ата Мекендик согушка 80 жыл болуп отурат. Ушул Ата Мекендик согушта биздин ата фашисттик Германиянын баскычыларына күчүрмөн болгон күч аракеттерин жумшап, ушул элибиз бизден кийинки муундарыбыз, урпактарыбыз бакубат жашоого жетсин деп өзүнүн жандарын беришкен. Ушул ата-бабаларыбыздын кажыбас кайратынын негизинде, ошолордун кылган эрдигинин негизинде натыйжасында биз бүгүн ушундай жаркын келечекке жетип отурабыз. Ушул биздин кийинки муундарга биздин ата-бабаларыбыздын кылган эрдиктерин даңазалап, даңктап, ыйык бул майрамды өткөрүп турушубуз керек.
ушул Сахава жеринде жылда өтүп туручу биздин майрамга куш келипсиздер. Ал эми ушул Мелдешке келип, күч сынашабыз деп келген балбандарга, билеги күчтүүлөргө жеңишке жетишсин, бөөдөбүздөн тышкары болуп, эли жүрүстө тынччылык, токчулук, молчулук болсун. Бирок тиздергиле, тиз тургула. Урматтуу Бокат район акими Чакимбаев Эмил Акжалтаевич, бүгүнкү улуу жеңиштин 80 жылдыгы жана Камбуралы Болболовдун 90 жылдык майрам аземине парад спортмендер тизилди. Баяндоочу эл аралык дарежедеги калыс Турдуев Абдыкалил Торчубаевич. Кабыл алдым. Бүгүнкү мелдешти ачык деп жарыялаймын. Келеге бурлабыз. Çeyrek fotoğraflar var, blogerler var. Unutanmaydan blogerler gelgen olmakta Mugat Başvurdu kanalları. Varlıklar olmaktan gelen Mugat Başvurdu kanalları. Çeyrek rahatsız olacağız. Нарматова Надира Азимовна эжекебизди чакырабыз. Жана ошондой эле Амиралиев Болот агабызды чакырат экенбиз. Урматтуу ага эжекелер келип койсоңуздар. Азыркы Ассаламу алейкум, урматтуу абалар, агалар, инелер, достор. Сиздердин Жеңиш байрамын 80 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ошондой эле үй бүлөңүздөрдө ар дайым албан ийгиликтер болсун, көп-көптө жакшылыктар болсун. Мына сиздер менен дагы бир жолу ушундай Шабдан энебиздин уюштурган иш-чарасына жолугуп турганыма чын жүрөктөн кубанычтамын. Дайыма ден соолукта болуңуздар, бар болуңуздар, эли журтубуз тынч болсун, аман болсун. Улуу Ата Мекен согуштун жеңиш майрамына бүгүн 80 жыл болуп турат. Бул жеңиш оңой менен келген эмес, баарыбыз аны жакшы билебиз. Ушул жерде бүт ошол канын, жанын берген биздин аталарыбыздын, бубаларыбыздын ушул жерде неберелери, балдары, ушундай эле чеберелери отурабыз. Ошол ата-энелери баардыгы өтүп кеткен ата-энелерибизди Аллах Таалам жайларын жаннаттан кылсын, дайыма жакшы беришин. Биздин аталарыбыз Улуу Ата Мекендин согушуна катышып 4000 атабыз кайра кайтып келип, 2500 аталарыбыз кайра кайтып келген эмес экен. Ошо менен бирге тылда иштеген энелерибиз, ошо аял киши болсо дагы көптөгөн ушул энелерибиз
Erkектер менен тең-метең ушул машаккасы ийгиликтүү болсун. Шабданга дагы Аллах таалам ооматын бере берсин. Камбаралы Бобулов агабыз легендарный парламентте депутат болуп келген. Ошол Камбаралы агабызды эстеп, 90-жылдыгы деп Шабдан инем ушул абаңы жоктоп өткөрүп аткан иш-чараң ийгиликтүү болсун. Элибиз, журтубуз тынч болсун. Аман болуңуздар. Дайыма ушундай жакшы күндөрдө жолугуп жүрөй. Рахмат барыңыздарга. Чоң рахмат. Кийинки куттуктоо сөзү Жогорку Кеңештин депутаты Марипов Бакытбек Асамединовичте. Ассаламу алейкум. Ноокат район тургундары жана Ноокатка ушул сахабага келген жалпы коноктор, меймандар, мына бүгүн кош майрам болуп атат. Бүгүн улуу ватан мекендик согуштун 80 жылдыгы, Камбаралы Добулов агабыздын 90 жылдыгы. Бүгүн биз сыймыктана турган күн. Ушул сахабада баарыбыз ушул жерде чогулуп, башыбызды бириктирип, мына бүгүн ушул чоң күрөш өтүп жатат. Бул күрөштү ушул баштап берген биздин Баяман Эркинбаев агабызга, анын уулуна Адилет Баямановичке жана ушул Кыргыз Республикасынын улуттук бел боо алыш федерациясынын президенти биздин Амиралиев Шабдан агабызга терең ыраазычылык билдирем. Мына бул жерде 7 дуандан келген биздин баатырларыбыз жана кошуна өлкөдөн келген биздин баатырларыбыз турат. Күч ээсин тааныбайт. Ушул жерде мыктылар утсун, жалаң күчтүүлөр утсун. Мен ушул жерде калыстардан да суранып кетет элем. Калыстар, калыстыкты калыс реально карап берсеңиздер. Мен баарыңыздарга ийгилик каалайм, үй бүлөлүк бакыт, тынч болуңуздар. Бүгүнкү майрамды сак саламат, тынч, жакшы өткөрүп бериңиздер. Рахмат чоң. Биздин агабыз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бир нече жолку депутаты Алтынбек Сулайманов агайыбызга беребиз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Алла Таалага мактоолор жана сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдарды бүгүнкү майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Бүгүн кош майрам биздин легендардуу агабыздын 90 жылдыгы. Адатка айланган бүгүн улуттук баалуулуктарга дайым Ноокаттын азаматтары сыртта калбай өзүбүздүн күрөшүбүздү өткөзүп келебиз. Мына келме кезек 9 майдагы күрөш бүгүн дагы өзүнүн сиздерге жакшы майрам тартуулап отурабыз. Бул күрөштүн тарыхы качан башталган толук эч ким айта албайт. Бирок буга көп жыл болгонун Малека дайым айтып жүрөт. Биз кичинебизде ушул жерде чоң күрөштөр 9 күн майрам болчу, 9 күн күрөш болчу. Азыр мына 9 майда болуп атат. Ушуну акыркы убактарда Байман агабыз ушул жерде өткөзүп, андан кийин Ноокаттын азаматтары мына бүгүн улап келатат. Ошонун бүгүн Ноокаттын бир азаматы Шабдан инибиз сиздерге майрам тартуулап отурат. Шабдан, сага чоң рахмат. Жараткан кандай максаттарды, ойлорду тилесең ошонун баарын сага ушу берген элдин батасын кабыл кылсын. Ноокаттыктар ушул күрөшүбүз менен дайым мактанабыз, сыймыктанабыз. Бизге келген коноктор дайыма ыраазы болуп кетишет. Ушул жерде былтыркы жылы келип катышкандар бүгүн көп себептер менен келбей калышы мүмкүн, ооруп калышы мүмкүн, арабыздан жок болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан былтыр ушул жерде учураштык эле, жаратканына чексиз шүгүр. Мына бүгүн дагы сиздер менен биз жүз көрүшүп отурабыз. Майрамыңыздар менен кош майрам кут болсун. Өлкөбүздө аманчылык, тынчылык. Рахмат. Чоң рахмат. Кийинки сөз Камбаралы Бобуловдун иниси коомдук саясий ишмер Аланов Арфидин Алановичте. Саламатсыздарбы, урматтуу ноокаттыктар. Биринчиден бардыгыңыздарды бүгүнкү жеңиш майрамы менен куттуктаймын.
чындап эле бул согушта биздин бобулуктардын да Улуу Ата Мекенди согушка барып кайтып келишкен. Бул согушту майрамын дайыма ушул биз да ушул майрамдап жүрөбүз. Эми чындап эле биздин инибиз Шабдан ушул майрамды өткөрүп атат. Буну баарыңыздар жакшы билесиздер. Нокаттын чыгаан балдары дайыма шуну уюштуруп өткөрүп келишкен. Мына биздин да уучубуз куур эмес экен, инибиз Шабдан мына быйыл 2-жылы шуну өткөрүп жатат. Ошон үчүн Шабданга биз өзүбүздүн атыбыздан да ийгиликтерди каалайбыз, иштерин да ийгилик каалайбыз. Дайыма ушундай демөөрчүлүктөн кайтпастан ушундай чоң иштерди кылып жүрө берсин. Эми экинчиден болуп мына биздин абабыз Камбаралы Бобулов жазуучу, Кыргыздын эң патриот адамы, легендарлуу парламенттин депутаты болгон, өзүңөр билесиңер, дүйнө чогултпай Кыргыз деп өтүп кеткен адам. Ошонун да абасын эстеп, эми чоң атасы деп айтсам да боло берет. Эстеп ошону да бүгүн 90 жылдык марафондун эми башталышы башталды. Буйруса эмдиги жылы ушул күндөрү 90 жашка чыкмак эле. Ошон үчүн Шабдан ушул келген четтен келгендер капа болбой баардыгы ыраазы болсун. Майрамыңыздар менен дагы бир жолу. Чоң рахмат. Анда кийинки сөз ушул Алыш Дүйнөлүк Федерациясынын негиздөөчүсү Баяман Эркинбаевдин уулу Адилет агамызына. Келиңиз. Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Бүгүндөн келген спортчулар, ага-инилер, баарыңар куш келипсиздер. Спорт посол мира дейт. Спорт болсо элге, улутка, областка бөлбөйт. Баарыбызды бу жерде чыкканда баарыбыз бир тууган болобуз, барес болобуз. Ушу акаларыбыз айткандай, рахматтылык Байман атабыз баштап кеткен жакшы традицияны бүгүнкү күнгө чейин өзүбүздүн акабыз Алтын ака уюштуруп келген. Бүгүн болсо ушул Шабдан акабыз уюштуруп келип, улуттук федерациянын президенти. Адамга ыраазычылык айтылбаган, Аллага да ыраазычылык айтылбайт. Силерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңер ийгилиги болсун, ден соолугуңар бекем болсун, иманыңар да ден соолуктар болуп бекем болсун. Эми биздин каалоо тилектерибиз ушул жердеги спортчуларыбызга, күрөшчүлөрүбүзгө белеги жоону күчтүү суутсун. Биздин калыстарыбызга адилеттүүлүк жана тазалык. Эми дагы ушу Камбаралы Бобулов агабызга 90 жылдык маракесинин марафону башталып атыптыр. Агабыздын жери жаннаттан болсун. Агабызга кошон ушу ноокаттар кыргыз тили деген адамдар түгөбөй акасынан уланып чыга берсин. Баарыңарга чоң рахмат, ийгиликтүү болгула. Дагы бир жолу салам алейкум. Президенти Амиралиев Шабданбек Камалдиновичтен. Ассаламу алейкум туугандар. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Бүгүнкү элдеш ушу спортсмендерге кааларым билеги жоон күчтүүсү жеңсин. Судьяларга ушу адилеттүүлүк, мыкты судья бериңиздер. Күрөштүн чыныгы күрөштү мына ушу Мали ака өзүңүз бүгүн таза эки жагын карап, буякта Касыл ака бар, Абдыхалил агай, баарыңарга суранам. Эки жактан келген мыймандарды өздүклөргө тартпай, ак сүтет бериңиздер. Анан бүгүн ушундай эле бул жактан Алтынбек агам келип отурат. Бул жактан депутат агаларым, ушу аким келип отурат. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Ар дайым ноокат элибизде, жерибизде, дүйнөдө тынччылык болсун, мамлекетибиз өнүп өсө берсин. Ноокат элибизде ар дайым ушундай жакшылыктар көп болсун. Анан ушу Камбаралы Бобулов агам чоң атам иниси болот. Мен өзүм Бобуловторданмын, ноокаттамын ушу Зулфиевден. Ушу бүгүн окуган максаттамыбыз окуган Куран кабыл болсун баардыгыбызга, өтүп кеткен жакындарыбызга, бир туугандарыбызга, баары мусулмандарга. Баарыбызды Аллах колдосун, ар дайым жакшылыкта жолугушка Алла Таалам себепкер кылсын. Рахмат. Кийинки куттуктоо сөзү Нокат районунун футбол федерациясынын президенти Акбаров Касылжан акасына. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Бүгүн улуу жеңиштин 80 жылдыгына карата өтө чоң иш-чаралар болуп өттү. Биз
ошондан пайдаланып, mana бүгүн ноокаттын 7 дуандан келип турган палвандар, конокторубузду аябай бир жакшы күтүп алышка, аракет кылышка таярбыз. Кудай кааласа, мен кыска айта турган болсом, mana shu жерде өткөн күрөштө мен өзүм жашлыгымдан Баяман Эркинбаев, биздин мына агайыбыз bir нече жылдан бери mana shu жерде Өзбекистан, Кыргызстан, дүйнөдө күрөшкө түшүп жүргөн Малик палвандар mana shu ноокатыбызды күрөшүнү көтөрүп келген. Мына азыркы жогору деңгээлде мындай жерлер жок. Матлар менен күрөшү өзгөчө болот. Бул баары 1 жыл болсо дагы күтөт. Мен дагы шу күндү күтөм. Ошондуктан бүгүнгү мына шу күрөштө баш болуп кыргыз палвандарын дүйнөгө таанытып, мен bir нече жолу көзүм Корея, Турция мамлекеттериге барган кыргыз күрөшүнү президенти, бүтүн дүйнө күрөшүнүн, алыш күрөшүнүн президенти Баяман агабызды баласы мынерде Адилет Үкөбүз отурат. Кыргызстан Республикасынын алыш күрөшүнүн президенти Шабданбек иним отурат. Буларга чоң ыраазычылык. Шулардын кызыкчылыгы менен, шулардын иштери менен мына шу биздин күрөш жоголгон жок. Мына 9 майда биздин эң көп өткөргөн Алтынбек Сулаймановду өзүңөр жакшы билесиңер. Андан кийин Советбек Рустамбек уулу bir нече депутаттарыбыз өтө чоң күрөштөрдү өткөргөн. Кудай кааласа 9 майда бул күрөштөрүбүз эч качан токтобойт. Биз колубуздан келген аракет кылабыз. Ошондуктан Шабданбек инимге мен bir чапан кийгизип, калган биздин аким депутаттарыбызга ак калпакты кийгизиште силерден уруксат сурайм. Рахмат бардыңарга. Касыл ака кем болмам. Кечиресиз. Касыл ака чоң рахмат. Ушул жерде Касыл ака ушу кандай десем, берешен адам да. Иштериңизде ийгилик боло берсин. Анан бир кичине биздин өзүнүн дагы бир белек бар эле, бир жумуш бар эле. Ушул кишини качан келбесин, чөнтөгүнөн пулун чыгарып ушу күрөштү кызытып, жаш балдардын көңүлүн көтөрүп жүрөт да. Бул акчаны бере алган адам бере алат. Ушул жерде сизге бир Ош областынын өкүлү, Алыш федерациясынын өкүлү кылып бир удостоверение тапшырып кичине куттуктап коелу. Сүйүктүү Кыргызстаныбыз үчүн дайым кызматтабыз. Рахмат. Футболду таштап алышка өттасызбы? Экосине болуп кетти. Bir kolçaolar менен mana men дагы официальный күрөшкө силер менен мүчө болдум, Кудай кааласа. Bundan keyin korkmay aytasызlar, men дайым кызматтамын. Асылжан, Асылжан, жаханны кыдырар экен, саши неме менен будашта берем. Кудай кааласа Палван ака, рахмат сизге. Башка калыс. Сөз сизде. Рахмат. Мен бул жерде сөз алганымдын себебин бир жер айтып коеюн. Ушул жерде мындай жеткенде тарыхый болуп калдым. 2000 жылдын арагында менин досум Баяман Рахматулла ушул жерде Абдыкалык ака дос бала. Ушул жерде сиз баш болуп жүрүң, сиз караң деп берген эле. Бирок ошонун ичинен мен ыраазычылык айта турган адамдарым көп. Себеби биринчиден агайым Малик акеге рахмат, сизге колдоп. Окуучулардын алды кылдыңыз, сизге чоң рахмат. Рахмат.
Mına жерде күреш бола турган маалда мага уйку жок да. Анан мен бүгүн сыймыктанып атам. Ноокатта күреш жок деген адам жок да өзү. Анан мен Алтынбек укама ыраазычылык айтам. Ага кичине мындай болгондон кийин мен жолуктум да. Эмне кылабыз десем, ака мындай болот деди. Экөөбүздүн күчүбүз жетпейт десем, жетек кылабыз деди. Качанга чейин десем, мен 10 жыл кое берем дедиңиз, туурабы? 10 жыл катар күрөштүп койду дагы 11-жылы мына жерде Рустам мырзага өзү тапшырып кетти. Советтик мырзага өзү тапшырды. Мен ыраазымын сиздерге. Шапанбек сиз рахмат. Шаге болуп атасыздар. Мына Бакытбек сизге дагы чоң рахмат. Сизге дагы Саатбек. Шондон күч кубат берсин. Бир силерге Алла берсин. Алладан катпайлык. Мана ошо дайыма жолуңуздар ачык болсун. Только сиздерден суранам, күрөштү бир 20 күн башта айтып койгула. Мен реклама кылайын, Сурай берет экен, айта албайт экен. Ал эмесе бир алакана чайлык мени дуа кылсын, деме ажыбыз бар экен, ушул жигиттерге бир дуа берсин. Мен суранам ошолордон. Амин деп туруп келем. Кана амин. Кудайым баарыбызга эки дүйнөдө бактылуулук көз берсин. Ушул жердеги палвандарга Алла субханату узун өмүр жакшылыктарды, буйрмандарга дагы, мына депутаттарыбызга, акимибиз сүйлөгөндөрдүн баардык уюштуруучуларга жараткан Алла Таалам өзү колдосун, дайыма коргосун. Дайыма Алла субханаху ва таала өзү даражаңыздарды бийик кылып берсин. Амин. Алла. Хасыл жандын кирешеси өчпөсүн, өнө берсин. Хасыл рахмат. Болдым шагирттей тезирээк бүтүрүп коюшун сен. Туугандар, бир нерсени айтып коеюн, тынчтанып туруңуздар. Палвандын артынан палван чыгып палвандыкты улайт. Бизнесмендин артынан чыгып бизнесмендикти улайт. Аганын артынан ини улап турат да. Мына Улукамдагы жаш бизнесмен элине кызмат кылам деп мына күрөштөн баштап атат. Эми жанагы камбаралы бобулу абабыздын призи кылып бүгүнкү дайындалды. Бүгүнкү күрөш ушу балага бир пата берип койлойду. Мындан бияктагы чоң кызматтарды кыла турган ноокаттын бир азаматы болуп кетсин. Амин. Аллаху акбар, өмүрүң берсин. Хасылжан, ортого чык, Хасылжан, ортого чык. Кана кастымың, Чый кастымың. Кашылыкта ал. Ой, оң чөнтөгү, сол чөнтөгү баары көпүрөгө карматтагын ону. Урматтуу туугандар, бир нерсени айтып коеюн. 73 Советтер Союзунун баатыры бар Кыргызстанда. 222 социалисттик эмгектин баатыры бар. 30га жакын Акшумкар ордени, 5 эмгектин баатыры бар. Общий эсебин алдыңыздар. Бүгүн 9 май жеңиш күнү. Орустун улуу атамекендик согуш, дүйнөлүк согуш. Эң чоң эрдикти кыргызстандык Чолпонбай Тилөбердиев сотко таштаган. Орустун эрдигин кыргыз жигитти 19 жашында сотко таштаган 42-жылы. Андан кийин бир жылдан кийин матрос өзүңөр жакшы билесиңер. Орус кыла турган эрдикти биздин атабыз таштап койгон. Чолпонбай Тилөбердиев бир кол чаап койгула. Эмне үчүн баатырларды айттым? Чолпонбай Тилөбердиевдин ордени бар. Мына ол регионда жанакы Айбалаев агабыз алды, онун башка элек. Мынанын көкүрөгүндөгү көрсөтүп койгун. Ошол орден Чолпонбай Тилөбердиев ордени. Буга Москвадан атайын сураныш келди. Себеби бул жанакы Чернопылда аварияда эң жанагы жарылган горячий точкасында болуп турду. Мына жерге киресин солдаттар корксоң бул айымды Куда биледи, Алла биледи, Алла яр болсун деп кирип кетер экен. Ордени билесиңер, көтөрө албайт, бир ордени бар көкүрөгүндө. Ошон үчүн мен бүгүн айттым, Чолпонбай Тилөбердиев биринчи сотко таштаган орденди. Ноокаттары жок, ушуга берилди. Ноокатты Чолпонбай Тилөбердиев орденин. Бир бар. Çok karmavakты toktatup Çolponbay çıkan Talas'tan degen. Çok karmavakты toktotkan Çolponbay'dın ordeni
birinci yolu Hasılcan'a verdim buna bu teritoriyada. Bir harçaker olsun. Hurmatlı el yurt, Xudo xolasa bizning og'amiz 18 yaşında Qirg'iz bütün o'shanday Atameken so'g'ishini bir batiri bo'lgan insondan bizga mana shunday ordenni bergani uchun men ayabay siymiqdan ham meni mana shu yerda o'tirgan og'alarim bu siymiqni berishiga cho'ng xizmat qilishgan, bularga dag'i rozichilikni bildiraman. Xudo xolasa men ömrümdün oyog'ingacha No'qat eliga, Qirg'iz eliga kelgan polvonlarga xizmat qilishni mana elning oldida turib va'da beraman. Rahmat. Rahmat. Hasılcan qayerga borsam No'qatdaysan tanımay qoladi da. 9 may kurashdaysan, ya'ni yiqilganga ham, yig'itganga ham pul bera turgan yerdanmisiz deydi. Hasılcan otag'ini chiqarib yuribdir meni No'qatdan. Hasılcan Allah Taala ömür versin, densoluk versin, puldu tapaver, eline çekiver. Amin. Allahu Ekber. Bugün ham jig'ilganga ham beremde o'tadi Malik aka. Hasılcan berib turmaydi. Bundayda qo'nishini siylagan, intimasini siylagan insonlar yaxshi. Bugün birinchi sizning kashilingizni men mana mehmonlarga aytaman. O'zbekistondan kelgan Baxtiyor Palvon Ferg'ana oblasidan palvonlarni olib keldi. Andijondan Muhammad Palvon. Keling Muhammad, Baxtiyor, men kelgan mehmonlarimni siylab olayım. Ey Halil, Ana senikinden hem katta bir Osman'dan çıkan bir mimam var. Düvler Palvon geldi, bir harsaklar olsun. Düvler ortaga çık, ortaga çık. Hayaka duramam demey, ortaga çık. Baxtiyor. Düvler Palvonga kelişe meni qara, düvler mayaktı qara. Kelişige Bayaman Palvan'ın balası $100 sıyrık verdi. Poçağı koyunuzlar. Oy! Hasılcan! Vereyim diyece kotar yüreyim en banka. En bankta bile. Koltuğunuz desen bana kel alıp gitmeydi. Malik aka, hazır bizim protokolduk kurash başlanğıca onun saperligi kelip turadi. Kecheden beri kutuvdan. Bir minutga eshitaman. Elim, buna akçanı kör otasınlar mı? Emi kör versinler. Deme Hasılcan'ım bu. Dübülör. Bana kördün ha? Yerini görmezsin, kutlamayın adı. Malik aka. Hasıl, dübülör, ne kadar? Dübülör oturup dursun mu? Ya hazır başlayız. Ana ki. Sıra hazırlayın. Turun. Men mana mehmonlarga kichkina so'z berib qo'yib, O'zbekistondan kelgan Bolojada Baxtiyor. Kim siz ha? Muhammad siz ha? Mana shu Hasılcan'ın atidan bizga kelgan mehmonlardan kichkina choy ichib o'tasizlar deb Hasılcan siz siyladi. Endi so'zni kim? Siz oqsoqol kim? Siz siylab qo'ying ha. Assalomu alaykum hammaga. Shu Qirg'izistonda shunday kurashlar doim bo'laversin. Uzoq yillar davom etsin. Biz O'zbekistondan balonlar kelib. Hammalarga rahmat. Kel, Baxtiyor aytamiz. Hammaga rahmat. O'zimizga gap qo'shilamiz. Endi cho'ng rahmat sizlarga mana shu aytganingizga kelib, tug'an bir-birimizga kuyimchilik kuchayversin ha. Doimo halim qatnashda tug'an bo'lib yuraveraylik. Asiljon o'g'irbasin ha, Asiljon davay. Bo'ldi. Malika Dersin mi? Ha. Kurashtiruvlar davay. Ko'shan Palvon. Yo'q. Kim bor? Ha, Qo'shan aka. Nima? Tavushali. O, yegan. Dübülörga baleş var bir qo'lchap qulachi. Dübülör yomon el yaxshi ko'radi da buni. Berk Palvonga bir qo'lchap o'g'lan. Endi Hasılcan'ın atidan Qirg'iz pulida o'tqanaga $5000 ekan. Qirg'iz so'mida. Bo'ldimi? $5000 Qirg'iz so'mida ko'kidir. Tavuş. Sudya almazsın dedi.
Qo'shan aka bir. Jumanazarov Qo'shan aka. Bu sayil kurashning katta studiyasi. Tovush siz protokolning studiyasisiz. Siz mana o'tirib turasiz. O Malik aka. Endi qolgani protokolning studiyada mana bu yerda chiqarib kelaverasizlar. Bak ortada karmaşkan polvonlar çıktılar. Qog'ozlari bor. Hadi çık. Protokolni kurashingni boshlayverdilar. Turali tezdetdilar. Hurmatli tug'anlar, kurash ko'rmanlari, bizning salt bo'yicha sayil kurash qilaylikmi? Pocha qo'yinglar. Sayilda başlalar bir canımda. Nima? Baraka bor. Hozir Qo'shan aka sizga global studiya mana bu yerda o'shunaqa. Sayilga. Mana bu burchakni sizlarga beradi. Gözünü para ver. Yo'q, o'sha yerda sayil o'tkaraverasizlar. Qayerga? Mana bu yerga. Bo'ldi. Yer ko'rib. Chizib qo'y. Qo'shan aka mana bu yer sizniki. Chiqiladi kurashayotgan bolalar. Xudoyim, nima o'sha nurga? Bular polvon bilan joni qotib qolgan. O'rtaraqa, ha. Tak, sudyalar, kimda kurashtirayotgan qog'ozlaringiz bor, chiqqila, qarmashtiringlar, ha. Tak, dublör palvan. Tezlediniz. Bular polvon bilan Koşan ve koşan. Abmaylı kayra güreştir. Ve bunlar tüyölükle güreşecek. Yılda güreşecek. Hey! Hayra güreştirelim ne kılaydı tuğanda. Buraya belki sorun verilsin. Hasılcan. Evet, bir oldu. Bir oldu mu? Ya belki sorun belgile, nak çıktı da. Sorunu değer. Hasıl, özünden. Qo'shan aka. Mana bu yerga keling, shu yer sizlar. Hey koşan. Sen uşar olup dursan, gölüp kalsan bildirmey. Ha. Ortada bak kurashib atıp çıkıp ketkenler yok mu? Bak karmışak. Sizler kurashib attılar orada. Ne oturasınlar? Çıkmaysan. Bak kim kurashib atkan ortada? Qo'shan aka, berak jildirib olaring, ha. Shu yoq sizniki. O siziqdan berki betga o'tib oling, ha. Bayağı kurashga chiqqanlar, şurada bitirib keldilar. Başka hiç kim yok mu da? Qana hozir Marlen jigitmi kimda? Bayaman polvon tayyorlansin. Noqatdan sayil kurashga 60 kilogram salmoqdagi. Bayaman palvan. Bayamandan atla koyulgan bir palvan çıktı lazım. Yaxshi. Dövler palvan. Qo'shadan bering. Hey, nima? Dublar janda palvan. Damab turar, qayra chiqasiz, do'kon kurash o'rasin. Qayra o'ra chiqadi. Hozir kishi damab, damar yo'q. Damar gila. Qadir bir noqat. Nima? Ot kimiga berk palvanlar. Chiq. Hey, janna otur. Ushab tur, ketib qolmasin, janna otur. Motorni qotqozib o'tirgan qotib. Dublar seniki ishga qochmaydi. O'tirib tur bir bas. Tak. Soy like qo'shgan. Abidenim. Bayaman. Qana. Keling. Qarasın.